Күчүлөрүн да. Эме күтүп калдыңыздарбы? Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Мен көрүп атасыздар азыр, мындай экрандан дегендей. Зарылбек Чыпалак батырдан чоң салам жолдоп аттым, Кыргызстандык менин күйөрман колдоочуларыма. Ушу 5-чи каналга келип, интервью алып, көрүп атсаңыздар, Пирамида каналынанчы. Анан Элмар айтат, 1-май келгенден бери ушу таанылган 2,5 айдан бери таанылып атпаймынбы? Ооба. Сагынбы саналып таанылгандан кийин бияктан качан видеолорун киргизесиң, жаңы видеолорун, кечки эле интервью көрүп тажап кеттик, эми чоң болуп кеттим, тамада деле болбойсуң, депутат деле болбойсуң деп айтышат да. Эми бул жакында көрөсүздөр ал жаңы номерлерин дегенде, 15-те түрүгүм калды эле. Жаңы даярдап атасыз. Бар да ойгон баягы 2,5 жылдан бери тойлорго чыгып жүрбөдүм беле. Андан кийин түштөн кийин таанылып атпайм Кыргызстангачы. Дүйнөгө чейин реклама болуп. Бул жакында бир 15-те түрүгүм калган, азыр 11-те түрүгүм жүрбөй видеодо. Көрөсүздөр дегенде. Биз да Зарылбек мырза менен баягы Зарылбек жылдыз болуп кетелектен мурун эле таанышпыз. Жакшы тойлордо чоң кызмат кылып жүрүп, көрүшүп, жакшы чоң кызмат кылып жүрүп. Анан Зарылбек жылдыз болуп кеткен кандай экен? Жактыбы же оор бекен? Ал сизди бүт жети туган жер, бүтүндөй кыргыз эли керек болсо Москвага чейин таанышты, өзгө өнөрдүн аты менен. Москва эмес, Кытай дейт бул четте. Буяк четте Америка таанып атышат. Жан-Клод Ван Дамм сигел. Таанса деле ушак деле может таанытып койгондур биздин кыргыздар деле. Жан-Клод Ван Дамм сигел делечи. Бул аякта таанып калуу деп коем, бирөөдөн первый очередь кайталап мындай Кыргызстан чыгып атты деп койсо ким билет, реклама кылып кетет ар эле. Ооба да. Ким эле чыпалак менен көтөрүп турсун эч ким. Ошо элдер айтпай мурун баары эле тиш менен кылганда, чач менен кылганда дүйнөнү көрүп жайнап кетти эле, теласы менен кылганда депчи, колдор менен. Аба чыпалак менен сиздики өзгөчө болуп атат да. Илгери айтчу эле, Китепте бар эле дейт Чыпалак батыр деген. Бирок мондай рекорд кылганда чыга элек болчу дейт да. Анан мен рекордсмен болуп ушу же башкача айтып атпайм, же башкача кочон болуп чыгатам депчи. Жылдыз болгон оор бекен же жактыбы сизге? Жылдыз болгондо эми көчөдөн деле база албайм. Ачыгын айтканда көчөдөн база албайм, маршрутка түшсөм автобуска түшүп жүрөм, элдерге катары эле мындай жөнөкөй баягыдай элечи. Мурункудай 10 км күндө баспай калдым шаарда. 1 кмда баспай маршрутка түшүп жүрөм да. Бирок башка эле катары эле машина теппейсиңби, сенде жокпу эме деп. Меникиде буюрса жакында жып деп бердим деп коем да мындай. Мынтипчи. Москва бир күндө турган эмес, акырында болот эле бой нерсе депчи. Баягы ошо автоунааларга түшүп калган убакта сизди баягы сүрөткө түшө албайлыбы деп же сүрөткө тартып алган учурлар кездешеби? Ой, бир күндө 20-30 киши түшөт да, мындай эле майрам болбосо делечи. Майрам күндөрү баягы Нооруз күнү бара койдум да. 200 адам 1 саатка жетпей түштүп атты, баягы аягы секунда сайын 2 чүлүп атыпчы. Короче, база албай калдым да, мындай айтканда, баягы бир жолу сумдун маңдайына туруп калсам остановкага, апрель маштарына. Эки кыз келип алып, "Омай Чыпалак батыр эмне кылып жүрсүң бияк" дейт. Кызык болсо, "Ой, бияк дейм деп эл катары жүрөм" десем, "Эмне автобуска түшөсүңөрбү, машинаңар жокпу, водителиңер жокпу" дейт. Телехранительиңер жокпу дейт. Кароочуңарчы. Аны деле буйрсам болот эми, просто жөнөкөй жүрөбүз, башка баягыдай эле деп койдум. Өзүң батыр болсоң, каякта телехранитель дейин жоксузбу? Келип айтып атат, Чыпалак батыр эмне сен? Өткөндө көрүп атпайсың интервьюлардан. Батыр деген татыктуу башка анан кийин Манас батырча деп мындай. Эми атын булуп атат деп. Башкача дейм жана шаймандардын баатыры, Чыпалак чейинеки эле Чыпалагын тоон корот деп эми Чыпалак баатыр болуп калды, балбан болбой эле Чыпалак баатыр болупчу. Эка. Токмоктугун бир эл жардын тамада. Ушундай биздин баатырыбыз орозо кармады экен, азыр орозо эмеспи? Туура айтасыңар, ошо орозону 2015-тен кармай элек болчумун. 2015-жылга чейин 3 жылдай кармагам. Анан кайра кармап, мында чоң реклама болуп атканда дагы кудайдын соогуна калайын чыдап мындай эл катары кармайын деп. Азыр орозосуз. Орозондо. Кабыл болсун дейли. Орозоңуз кабыл болсун дейли Чыпалак батырга. Анан эми баягы сүйүктүү жарыңызды таптыңызбы? Ошо чатак болду. Ал деле Либо жагына реклама кетти интернетте, короче. Либо жагына чыгып атасың депчи. Эми сүйүктүү жар тапканда Инстаграмда аман эле осундой 2-3 күндө ишсезим болуп кетип чалып туруп элечи. Жөн эле эмелер да. Оо жоктур, анын үчүн жанакындай эле айылдар кыдырып эле чабандардын кыздарын таппасаң мурункулардай болуп таң атпай бей саап жана оокатка кыйын болот го, айылдын кыздары. Шаарга караганда, шаардын кыздарын акча болсо болду деген сөз бар. Акчаң жок, акчаң панкар жазпайбы өткөндө эле. Сүрөт болчу. Баягы Инстаграм баракчасына сиз буга чейин кирген эмессиз. Качан баягы сиздин атыңыз чыгып кеткенден кийин Инстаграм баракчасына кошулдуңуз, андан бери канча мындай подписчик чогулттуңуз? Ал эми чогултканда мен элдер ойлоп атат, өзү отурат депчи, Инстаграмда. Тиги менеджерим бар да. Бир курсташ бала операдан 2009-жылы окуганбыз чогуч, 1 жыл студияда. Анан ошондо баягы жакында февралдын баштарында, ондорунда беле бир квартира чогулчуп калып, жашап калгандан кийин ошо мага саламсыңар калганына көрө калгандан кийин мага жабыша калып менеджер болуп кетти да, өзү элечи. Анын арасында жок видеом баарын киргизип, анан кийин эмелер жайнап кетти, фейттер да, оозунан ашчачы. Анан кийин подписчиктер алар наглый болуп, жырткычтын башы ютубта экен да. Анан ошо жак бири-бирине подписчик баштады көп элечи. Бирөөнүкү 7000 батырат да, 3000, 1000 деп. Азыр меники 28000, 27000 жетип калды. 2,5 ай болуп калды, өттү 2,5 айдан. 24 февраль бербеди эле, 25 февраль. Бул рекорд деп койсок болот Азамат. Анан 50 миңден ашмак экен же подписчигим айткандачы. Жанакылар болбогондо. Бирок фейттер болгон үчүн да атаң чабат атпайм да, башкача стиль бар тур, секреттер. Баракелде. Демек жылдыз болгон жактыбы сизге?
Жылдыз болгон элдер деле мени айтып атышат келипкелер. Мурун дүйнөгө барып келгенде Кыргызстанда таанылчу эле го. Рекордсмендер Любой талантларчы. Багында 2015-ке чейин Ташчайнар деген Атай Өмүрзаков, Темир Азамат дегендер дүйнөгө таанылып эле Кыргызстанга. Анан меники болсо 2018-жылы интернеттин модасы болуп, интернеттин атаманы болуп башка жагынан жарган жагынан. Анан кийин Бурслин конфусунда эле Бурслиде көргөнсө эле американчы, кытайский мындай боецтер келип калгансо эле таңылышат да. Буякта эмне кылып жүрөт дегенсизчи? Тет жактан келип калды дегенсизчи. Баягы шоу бизнеске аралашып калдыңыз да, сиз мындайча айткандачы. Мындай балким стилиңизди өзгөртөйүн деген оюңуз барбы, балким прическаңызды балким кийин. Прическам эле чатык эле. Ибой жакты чачып жарышпат да, 2-3 күн сайын жүз кайры. Меле уюп калат деген. Прическа мен кыска деле кылдыра албайм да, мындай. Бир ай сайын алдырып калдым. Мурун 6 айда алдырчым. Анан бир жумурт өткөндө бир прическа чачым бар го? Тармал чач. Кошойттанчы. Ал мурунку жылдарда азыр бир ай сайын алдырып калдым. Кулак чапкандай кылып эле московский болчу. Спортивный кылып. Мындай полбокс жарашпайт да кыска чаччы. Анан тияң тишиң онотпойсуң, сакалың албайсың деле жеңе тийишет. Как эжекем жеңе таман бешпет. Андан mesela чыпалакка келип аткан суроолорду дагы чыпалак келгенден баягы күлкү тартылып, мен да окубай унутуп да калып турдум. Кечиресиздер. Андан mesela салам Таңкы пирамида Салтанат Азамат, салам Чыпалак Баатыр, кайсы жылкы каерден болосуң Чыпалак? Жакшы суроо келди. Баарыбызга керек. Канча жылкы болосуз, жериңиз каяктан дейт. 80 жылкы боломун, Чүй областынын Сыгата районунан болом. Ата энеңиз канча жашта, канча бир туугансыз дейт. Ата энем канча жашта? Ата энем папашам 60 жылкы, мамашам 68. Сыгата районунун Четиген айылынан болом. Анда mesela Чыпалак Баатыр ырдап да коет, ырдап бериңизчи. Эң жакшысы. Сиздин көрөрманыңыз окшойт. Туңганды айтайм, жыйпарды айтайм, же дөөнүн кими сыгыйын айтайм ба? Дөөнүн кими сыгыйын. Тамаша болсун, Таңкы. Өзүмдү мактап айтсам, бир айылдаш бир бала, дос баламды мактап кетпейм, куплетін. Макул. Мындай 3 дөөнүн кими сыгыйын деген репер да, бул 2015-жылы Ороз учурунда бир айын ичинде жазгам да. Анан кийин Адлет Мушташ жагынан, нүкү күрөш жагынан, кыргыз күрөш жагынан мен болсо мындай рекорд жагынан чыккам да убагындачы. Анан 10 жылдан бери катышып дегендечи мындай. Эң кымбаттуу эл журтум, мага көңүл бургула, байгелери мынча сом, анда оюнду баштайлык. Кирип жактан сынташка Адлет деген дөө бармак, талпалары чалганда бир заматта кирип бармак. Көчөсүнүн атайы Адлет достон кем болбой, Зарылбектей тоогарды, түрүктарын көрсөтүп, күч сөзү менен сындырган депчи. Чоң футболго карабай, кыйкырыбай көрүп баштамак. Атырылгандарды Адилет 2 уруп жыгыткан, сөз жагынан да алдырбай, баш жагында иштеткен. Адлет деген Адлетта духу ашып ташыган, кабан көрүп алыстан бир топ район сүйлөй албай, аргас жакка жашынган. Зарылбектен Чүй областынан Зарылбек өзүн жалгыз чыгам деп, алдыга максат таштаган, кожом кулдай болом деп, эк флексүнү көтөрүп баскан чыпалактар менен мен качокторду байкатып, бирөөсү да ордон козгоша албаган. Бул эки дөөнүн атагын ар дайыма мактаган, бири-биринен кем калбай, бардык жакка таанылышкан, эрес очо диндерин каалашынча көрсөткөн, ошончо жашка чыкса да, токтоосуз улантышкан деп коеюн, Абдан жаш экен. Өзүңүзгө таандык, Өзүм жазгам да. Аябай таланттуу экен, жигитке 70 ыраздык кылат деп коет. 2015-жылы июль айында жазылган да. Баягы сиз баягы ушундай популярдуу болуп калгандан кийин балким сизге бир продюсерлер чыккандыр, балким чогуу иштейли, мен сени мындай кылам деп, менеджер болоюн деп. Чыккандар болдубу? Элдер баары айтып атат, жана менеджериң отурбайсың, жаңы менеджерге отурбайсыңбы депчи, анча иштей албай атам тигүү деп. Эми жакшы менеджерлер пока продюсерлер мага жабыш элек, айтышат, бирок олуп кетишет да, олупчу. Бирок буюрса жакында болот го деп ойдум мындай. Эми элдин баары ушу рекламанын продюсер жагынан өзүм чыгып аракет кылып таанылбадым көрсөңүз. Бирөө алып чыкпайчы анан. Анан менеджер жагынан продюсерлер мындай Кыргызстан кыдыртыппы же администратор эмне деп коет, продюсерби жана кафеша чаптыртыр, билет. Жеке эле ушу интервью деле интернетте жүрө бербей жарып дейт да. Элдер унут эле ийгинде чөгө элек өчө эле дейт, Кыргызстандар кыдырып турбайсың дейт да. Улам бирге 2-3 ырчага кошулуп алып дейт да. Мындай Зарылбек Чыпалак Баатыр эмеде жүрөт, Ошто жүрөт, Баткенде жүрөт, Ошто жүрөт, Нарына жүрөт десе эмеде элдерге живой көрүнүп депчи. Анан дүйнөгө да барып келген ой бар буюрсачы. Сиз Назир эже менен мамилеңиз кандай дейт буякта? Мурункусу. Ал реклама аты кетти. Назир эже экөөбүз убагында мындай кызыктуу күндөр, азыр эле күндөр өтүп калды. 10-15 күндө эле репетициясында, анан концертине катышып калдым 24 февралда, апрелдечи. Акыркы жолу Караколго бардык 27-сыралы 2-3 күндөн кийин эле концерт коюнчу. Анан аяктан кийин алар талас кетишкен.
балыкчыга жото болбой калып балыкчыга да болмок да. Сизди эмнеге таласка ээрчитпей койду деп? Эми айтсам угуп деле болчу экен, секретиде айтып эле болчу ачык эле дегендечи. Эми ал экөөбүз имам эле жакшы болбой кетти да, качан айтканда. Эми баягы билесиң, акча жагынан дегендей. Филармония элдер айтып атпайбы эми, сен рекламага катып атканда элим баары агылып келди депчи, сен үчүн депчи. Бирок Назир эже мурун таанылбады эле. Ооба. Назир эже деле баш тептер багандачы, мен таанылган учурда кармады да, сааңыздычы. Ушул маалда элдерде келе калат көбүрөөк деген сыяктуучу мындай. Мага чейин бербейт бул таанылык чейин, менден кийин бербейт бул эмне дегендечи. Баракелде, ал эми сиз эмне болуп Чыпалак Баатыр болуп калдыңыз? Ошону билгибиз келип атат. Эми негизи илгери элечи, илгериден эми мурда жүздөй чалдар айтпадымбы? Эми 2015-жылдары ойлоп чыгарганмын, даже 2014 күзгү маалдары жайындачы. Шагылдарын жасап алып, гидрофилактар таап алып, 200 грамм таштан коргон кроватка шагылдан коюп эле мөшөктөр салыпчы. 2 флаксон 80 литрди Чыпалак мотор базаңбы? 24 шагылдан таап ушул изилдеп тапкам да, нормамды. Бирок башкалар ошону тапса деле нормасы жок да. Мага Кудай берип турса дээримди бар экен да, жамдачы. Ошону кылып аткам. Ошону ыңгай идом эмне коём, ыңгай. Ыңгайсыз кылсам деле, ыңгайлууну кылсам деле. Ыңгайсыз деле ошондой кыла алам да. А элдер болсо ыңгайлууну кылып, ыңгайсыз кыла албайт. Мен профессионал кылып атам да. Мурун колдор эмне кылчу? Мана 2015-жылы башталып кеткен да. Токмоктон тойлору чыгып баштап эле. Шаарга келип карап алып эле. Аны 2,5 жылдан кийин бияктарга таанылып атпайбы үчтөн кийин. Учурда баягы тойго дагы көп чакырыла баштасаңыз керек, мындай ставканы мынча деп айтасызбы, же чакырганда эле барып иштей бересизби? Мага караганда Кайрат Кыргыз жакшыраак чыгып го дейм. Кайрат Кыргыз тойго чыгып баштаптыр го, живой эле келсет эле ырдаттырып эле. Мен ошончо деле болбойт беле. Менин ойноп атышат жана 5тен чыга элек балага сүйлөп аткансыпчы, кичинекей балага сүйлөп аткансып. Андай болбойт да мындай. Мен чоң кишим го эл катары эле. Тамашалашып эле 50-60 киши чалды го. Даже көп болуп кетти анданчы. 2,5 айдан бери жиңге тишет да. Асман сүйлөп тоон кор эле каякта менен сүйлөшөт. Келип бербейсиңби 2-3 күндөн кийин? Азыр келип бербейсиңби кечине? Бул кафеге бишекнен, тил кафеге. Даже Москвада чыгырды го. Мен азартный болуп кетти. Лейликке келип бербейсиң. Кыйдаткан жок, колдордон келген жок. Өзүм эле баягындай аттанып барбасам болбой калды да, мурункудай. Мурун карагандай оңоюраак келем да, кырсам баары таанып калбадыбы? Бирөө бутуман тартса, бирөө колуман сүйрөсө деген бар го. Чыпалак Баатыр талантыңа баракелде, талантыңа таазим деп бул жакта Чыпалак Баатыр ишиңе ийгилик деп Элнура дейт, бойдоксуңбу дейт. Чыпалак Баатыр саламатсыздарбы Кутман таң, Чыпалак Баатыр саламатсызбы Гүлзат Мамытбекова менен качан үйлөнөйүн деп жатасыздар депчи. Ошондой слух кеткен окшойт да, э? Ушак. Бул окуя баягы бир жумадан бери күндө эле жиңге тишет көчү делдер. Мамытбекова менен тийип алдым байратып. Назирдан штаб салдым дегенсипчи. Назир эжени баягы Филармония чыкканда деле үйлөнүп салбай көзү. Жолук байланат бул үйлөнүп аткан турбай чын эле депчи. Мен интернеттен жазып өткөн эле супер эже дегенчи. Супер эже деген жазып аткан да. Бир күнү супер эже катышсам деле чогуч бала мынтип алганда түшчү. Монта айында кирип салыптыр келесі бар. Андай болбойт десем болбойт да. Эмне айырмасы бар эт? Аксаман менен жерде айырмасы дедим. Аны элдер айтат, мастер өзү матыр алып алат деп айтат дедим. Артымда деле жайнап кетпеди оңдон акча матыр алышып. Мындай алат деп айтпадым учу менен. Мындай да болбойт. Монтуп атышпай. А мен мондай алам учу менен. Ыңгайсыз ушундай да мен кирем, базак керек экен. Сүрөттү фотошоппен мындай кылып кон турган. Ошо атайын кылгансы койгон. Анан кийин айтып атпайсың. Эми Назира менен үйлөнгөн жокмун ачыгын айтканда. Анын өзүнүн эмеси бар болуш керек дейм да, мындайчы сүйлөшкөн эмес. Уят го, өзү менен улуу жашта айтпадымбы? А бул Мамытбекова менен айтып атпайбы? Мамытбекова эми мен аны живой көрө элекмин. Ал бирдемелердин тилдерин переводчиса дейби, английский жагынан. Ал баягы айтканбы, кызыл китепке кирген жигиттерге тиен деп койгом. Эми ал экөөбүз кебете сүйлөшүп окшоштуруп киргизип коюп турат өткө дагычы. Ким тыккан билбейм, аяка ким киргизбей экен. Эми аны мен жараштырып бүткөн эми 2-3 жумадан кийин башка үйлөнүп турат го дейм э. Сизге суроо бергенде баш экенде карап турасыз, ооба же жок деп жооп берип турасыз бат-баттан. Бирок бул табыш керек, таппай эле аны таппайсыз. Ооба жок деп берейин. Ушундай кызыкчысы ойм да. Биздин оозубузду карап турасыз. Секунд эле бир 5-10 секунд. Ооба. 5-6 суроо. Орозо кармадыңызбы? Ооба. Сиз билесиз о дейт. Жок. Сиз жакшы адамсызбы? Ооба. Чыпалаңыз менен көтөрө албайсыз, негизи? Сиз Алтынбек байкеден коркосузбу? Ал дагы каскадер, Сиз күчтүү адамсыз. Бирок кыздарга алыңыз жетпейт. Мародерствого катыштыңыз беле? Жок. Сизди тиги Назира эже менен үйлөнүп ал дейт. Наушник чечип койбойсузбу? Жок. Наушник чечип койбойсузбу? Анда чечиңиз. Болот? Ооба. Баракелде. Чыпалак Баатырга бул оюнун деле кереги жок да. Өзү эле күлкү тартуулайт. Бар болуңуз.